жетекчилеринен тоолуу Кыргыз ордусун түзүүгө жартылай жетишет. Бул алардын конференцияга Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары баштаган жетекчилер, окумуштуулар, коомдук ишмерлер, тарыхчылар жана Бишкек гуманитардык университетинин окутуучулары менен студенттери келишти. Аларга алгач ЛТР мамлекеттик каналы даярдаган документалдык фильм тартууланды. Каналыбыз бекитилген, ошентип Кыргыз эли менен кошо. Мына өзүңүздөр баамдагандай, биз баамдагандай 26 жашында эмне деген эбегейсиз ат көтөргүс жүктү көтөрүп мамлекеттин түптөшүнө салым кошкон экендиги биз үчүн жаңы муун үчүн өрнөк тарбия патриоттуулукка үндөгөн сезимдерди ойготкон мындай бир чоң иш-чара болуп атат. Илимий конференцияга тарыхчы окумуштуулардан сырткары коңшу Өзбекстан жана Казакстандан дагы коноктор чакырылган. Алар ушул тармакта эмгектенип, илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн белгилүү окумуштуулар. Казакстандык тарыхчылардын бири көп жылдык илимий изилдөөлөрдөн кийин Жусуп Абдрахмановду казак элинен чыккан көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Турар Рыскуловго салыштырган. Бизге казакташкан Турар Рыскулов менен Жусуп Абдрахманов экөөнүн ерте кезден бірін-бірі жақсы білген. Бұлар өңірлері жақын, бірін-бірі жақсы араласқан, сыйласқан. Әрине Рысқұловтың жасы үлкен, бірақ ол ағалы үлкен сондай көрсеткен. Мен екеуін салыстыратын мәселе, мынау мысалға 1916 жылғы көтеріліс. Бірінші ол көтеріліс мысалға Рысқұловты көзімен көрді, Жусуп Абдрахмановты көрді. Бұл көтерілістің қандай қырғын болғаны, қазақ пен қырғыз үшін қандай қиын болғаны, қаншалықты қиын болғаны. Кейін мынау 1920-30 жылдары осы 1916 көтеріліске байланысты дискуссия жүрді. Дискуссияда көтерілістің сипатына байланысты, көтерілістің қозғаушы күштеріне байланысты, көтерілістің шығу себептеріне байланысты. Сонда мен байқағаным, Турар Рысқұлов пен Жусуп Абдрахмановтың сол кезде жалпы біздің қазақ-қырғыз зиялыларының ұстанымдары бір-біріне ұқсас. Жусуп Абдрахмановду эскерүүгө арналган иш-чарада мурда элге жарыяланбаган же көпчүлүк билбеген эмгектери тууралуу сөз болду. Ошондой эле улуу инсандын жалпы кыргыз журтуна өтөгөн эмгегин өз деңгээлинде баалап, ага Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу сунушу киргизилди. Атайын кайрылуу өлкө президентине, парламент төрагасына жана өкмөт башчыга жөнөтүлөт. Кыргыз эл баатыры наамын ыйгаруу жана Кыргыз президентинин астындагы Нурбек Буркошев, Сметеев, ЛТР, Бишкек. Демилгесин көтөрүп, Кыргыз Республикасынын президентине